үй бүлөсүн багам деп чыккан эркек эртең менен чыгып бисмиллах деп адал рызкы таап үчүн чыкса, ошол кечке чейин кайтып келген чейин Алла жолунда күрөшүп аткандын соогун алат. Карасаң мынакей, эми караңыздар, дагы бир нерсе. Ошо кимде ким өз үй бүлөсүн, өзүнүн байлыгын коргойм деп атып өлүп кетсе, шейит болот экен да. Динибиз ушунчалык деңгээлде эмнекен инсандын бул дүйнөдөгү жанагындай тиричилигине дагы, мына ахиретине дагы жол коюп койгон. Эч качан могул ушул нерсеге бир эле нерсеге кирип туруп, анан кийин жок, болду. Бул нерсе бизге эмеси жок. Мен азыр дуба кылып алып алам дей турган болсо, бүт ал акмакчылыкка өтүп кетиптир ал. Мен азыр дуба менен таап алам десе, акмакчылык кетиптир. Алла Таала субханалла мындай буйрган эмес бизге. Алла колуңарды кыймылдаткыла, рызкыңарды издеп тарап кеткиле деп буйрган да.